уруксат берүү жана өзүнө төлөө. Билесиңби, мен эмнеге кымбат носкиден же даже кымбат туалеттин бумагадан башта деп кеңеш бердим. Мунун мааниси өзүңө төлөөдө. Өзүңдү бай болуп сезгенге уруксат бер. Ай сайын өзүңө майрам уюштуруп тур. Ушул духовный дүйнө. Өзүң үчүн майрам уюштур, анткени бул өзүңө төлөө. Дүйнөгө төлөбөй туруп өзүңө төлөө. Сен татыктуусуң, сен иштеп атасың, эмгектенип атасың. Ошондо энергетизм закону иштеп баштайт. 1, 11, 111, 1111. Цифралар бир цифра менен эле айырмаланат. Бирок алар ушунчалык тездик менен айырмаланып өсүп баратканын көрүп атасың. Ошондуктан руханий законду түшүнүшүбүз керек. Ааламга берген 1 сомуң 1000 сом болуп кайтып келет. Уктардын алдында бактылуу, бай, ийгиликтүү сезгенге жардам берүүчү өзүңдүн каалоолоруңду жазып чыксаң болот. Ошолордун кээ бирин аткарышың керек. Ай сайын өзүңө төлөшүң, өзүңө уруксат беришиң керек. Өзүңө өзүң үчүн маанилүү нерселерди уруксат бер. Макул, мен бүгүн эле өзүмдүн эңсеп жүргөн каалоолорумду жазам. Ошондон баштап көрөйүн. Мехрондун үнүнөн ага ушул закондун жагып атканы сезилип атты. Көрдүңбү? Бул жөнүндө руханий закондор эле айтпастан акча закону да айтат. Кошелегиңди толтуруп башта. Руханий дүйнө менен материалдык дүйнө бекем бири-бири менен байланыштуу экенине ишенгениңе окшойт эми. Дайыма ушуну эсте жана өзүңдү өнүктүрүп тур, эгерде ийгиликтүү болгуң келсе.